Албарсты деген ким? Кыргыз элинин түшүнүгүндө албарсты бул түн ичинде адамга азап берип, жанын соргон жин. Ал көбүнчө аял кейпинде көрүнөт, бирок ар түрдүү образга кирип, адамды алдайт. Элдин айтуусунда албарстынын көрүнүшү коркунучтуу. Ал адегенде сулуу аял болуп көрүнөт, узун кара чачтуу, ак көйнөк кийген. Бирок жакшылап карасаң, буттары теке бут экенин көрөсүң. Көздөрү кызыл болуп күйүп турат. Айрым учурда ал ит, мышык же чоң кара көлөкө болуп да чыгат. Албарстынын эң негизги өзгөчөлүгү адамды басып калуу. Уктап жатканда үстүнө басып калуу. Адам уктап жатканда бир маалда ойгонгондой болот, бирок кыймылдай албай калат. Ошол учурда бирөө көкүрөгүнө отуруп алгандай сезилет. Дем алуу оорлоп, кыйкыра албай, үн чыкпай калат. Эл бул албарсты көкүрөккө басып алган деп түшүндүргөн. Элдик ишенимде албарсты адамдын жанын акырын соруп алат. Адам таң атканда алсырап, башы ооруп, денеси чарчаган болуп ойгонгон. Түн ичинде жол жүргөндөргө аял кейпинде көрүнүп, өзүнө чакырып алат. Артынан ээрчиген адам бир маалда жоголгон айыл же көрүстөнүн ичинде калганын көрөт. Эл арасында албарсты тууралуу уламыштар миңдеген жылдардан бери айтылып келет. Айрымдар үчүн бул жөн гана жомок, бирок көптөр аны өз көзү менен көргөнүн, түн ичинде анын басканын, сезгенин айтып берген. Эң кызыгы, мындай окуялар бүгүнкү күнгө чейин токтогон эмес. Балким, азыр да ал караңгыда сенин артыңан ээрчип жүргөндүр. Ким билет, ушул түнү сен ойгонуп, кыймылдай албай, дем ала албай калсаң, анда эстеп кой, бул түш эмес, бул албарсты болушу мүмкүн.